Толгон сандагы кыргыздар деңиз деңгээлинен 4-5 миң метр бийиктиктеги Улуу жана Кичи Памирде байыралашат. Бул кыргыздар табияттын татаал шартында жашоонун кыйын кездерин баштарынан өткөрүп келишет. Алар жашаган өрөндө билим алуу, ошол эле учурда медициналык тейлөө дагы талапка ылайык эмес. Мындан улам кыргыз бийлиги алардын балдары менен катар улууларына дагы билим берип, сабатсыздыгын жоюуга алгачкы кадамын жасады. Ошол жылдын 14-октябрында 33 памирлик кыргыздар келишкен. Жарым жыл ичинде алар атайын программа менен билим алышат. Памирлик туугандарыбызды элибиз кучакчайып тосуп алып, келген 6 үй бүлө Нарын областына жайгаштырылды. Боордошторубуз Нарында 10 күндөй медициналык кароодон өткөн соң Куланак айылындагы кесиптик лицейдин имаратынан орун алышкан. Биздин эл памирлик туугандарыбызды өлкөбүздүн бардык жети дуанынан тең келип, ал абалдарын байма-бай сурап жатышат. Ал эми Куланак айылында памирликтердин катышуусунда кыргыздын салт-санасы, көнөрбөс нарк населе, улуттук баалуулуктар тууралуу этнофестиваль өткөрүлдү. Фестивалда бири көлдөлөн көктөп, жүн тытып, жүн сабаса, экинчиси курак курап, түймө түйүп, айтор кол өнөрчүлүктүн бардык түрүн жана жасалуу процессин иш учурунан көрө алганга мүмкүнчүлүк болду. Мунун баарын көргөн адам кыргыз эли биздин ата-бабаларыбыз канчалык мээнеткеч, өзгөчө эмгичил болгондорун байкабай коюу мүмкүн эмес. Куланак айылында майрамдык маанай баарынын көңүлү көтөрүңкү. Кыргыз элибиз деги эле кылым карыткан, көрөңкөсү терең болгон эл болгондуктан бүгүн мына өзүбүздүн туугандарыбызды, памирлик кыргыздарды, ошо кыргыз элинин каада салтын, анын нукура буюмдарын кандай жазалып да кандай азыркыга чейин колдонуп келгендигин терең көргөзүп өтүп жатышат. Анда эмесе дагы кандай кызыктар болот экен, алдыда чогуу көрөлү. Максат президенттин указына ылайык адеп ыйман маданият жылын ушул указдын аткарылышын кандай иш-чаралар болуп атат деген максатта ушу Куланак айылын тандап алганбыз. Этнофестивальды өткөрүү биз октябрь айларына пландаштырганбыз, бирок биз ушул мамлекеттик чоң деңгээлдеги Афганистандагы памирлик кыргыздарды жерине алып келүү боюнча өткөрүлүп жаткан иш-чараларга ыңгайлаштырып, анан бүгүнкү күнгө туралаганбыз. Анан бул иш-чара негизги максаты кыргыздын өзүнүн үрп адатын, маданиятын, тас-торконун, тилин, дилин ушу кийинки муундарга, детсадтагы балдарга, мектептеги балдарга, деги эле жаштарга тартуулоо максатында болгон. Миң түрдүү оонду жаңыртып, ондогон нотаны терсең болот. Ата-бабаларыбыз анын жардамы менен көкүрөктө жаткан сезимдерин, толгонууларын билдирген, мааниси терең күүлөрдү жараткан, жүрөктөн чыккан ырларды дал ушул аспап калың элге жеткирген.
Кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан чертме кылдуу үндүү аспабынын добушунда адамдарга гана эмес, жан жаныбарларга дагы, анын ичинде текелер да секиртип, көрмандардын көз жоосун алат. Бир гана үнгө жан шерик болбостон, түшүнгөнгө күнү мукамматы байыркы ата бабаларыбыздын ыйык турмушун, жашоо көчүн адам элесине тартат. Болот Көчөбаев Атайын облус борборунан Куланак айылына келген. Максаты мындагы Памирден билим алууга келгендерге так-теке тууралуу маалымат берүү. Бул биздин районубузда Нарын районунда бүгүн бир абдан жакшы майрам болуп атат. Не дегенде ушу алыскы памирлик туугандарды өзүбүздүн кыргыз элинин нукура салт санааларын, үрп адаттарын көрсөтүш үчүн райондук маданият бөлүмү тарабынан ушундай жакшы майрам уюштурулуп атыптыр. Биз дагы мен дагы ушу Жергетал айылынан келдим. Ушул памирлик туугандарга, ошондой эле жалпы кийинки жаштарга ушу мурдакы биздин ата бабаларыбыздан бери келе жаткан ушул салт санаабыздын бири, ушу музыкалык салт санаалардын бири мына боореки так-теке болуп эсептелет. Так-теке бул илгертен бери кыргыздын ушул оюн-зоок оюндардын бири болуп эсептелет. Так-теке негизинен ушу илгерки биздин ата бабаларыбыздын ушу эмне менен кесип кылганын, аңчылыкта жүргөнүн, ошол текелер аркылуу ошол жандарын багып, элди тойгузуп жүргөн убактарын көрсөткөн бир эпизоддорду көрсөткөн учур болуп атат да. Дагы бир санжыра боюнча илгери бир хан болуптур. Хандын бир абдан жакшы эрке баласы болгон экен да. Анан ошол эрке баласы эликтин чаарчыгын түрүлөй кармап келишип, анан кийин ошо чаарчык менен ойноп турчу экен да. Анан күндөрдүн бир күндөрүндө ошо чаарчык өлүп калат экен. Анан өлүп калгандан кийин баягы баланын көңүлү чөгүп, абдан көңүлү чөгүп нааразы болот экен дагы. Баягы ойногон чаарчыгы жок, эмне кылаарын билбей көңүлү чөгөт. Анан ошондо хан жигиттерине буйрук кылып, ошол чаарчык кармап келүүнү буйрушат да. Бирок тилекке каршы бир да чаарчык карматпай, кайра баланын көңүлү чөгө баштайт. Ошондо элге жарыя салат, менин баламдын көңүлүн кантип ачасыңар деп. Анан ошондо бир уста киши ушу жыгачтан атайын бир текенин сөлөкөтүн жасап, анан комузга ойнотуп, анан баягы баланын жанын алып келсе, баягы мурдагы чаарчыктай көрүп, анан ошо менен ойноп көңүлү ачылып, жакшы көңүлдүү болгонан болуп калган экен дейт да. Анан ошондон кийин анан так-теке келип чыккан деген дагы бир санжыра кебинде айтылат экен да. Райондук мамлекеттик администрация, жалпы райондун мекемелери, болгон белек бечкектерибизди алып, андан сырткары ушу мастер-класстарды кылып, биздин да боз үй кандай жасалган, ичи кандай болот экен. Бүгүн өзүм да могу кийип алган улуттук кийимди кийгенин да бирден бир себеби ушунда болуп атат. Себеби булар Курманжанатка апабыздын туршунда тияка кетип эле, ошол бойдон ошол эле бир элечектин элеси, ошол стиль калыптыр да. Анан биздин бүгүнкү күндөгү биздин ушул заманбап современный Кыргызстанда кандай элечек кийишет апаларыбыз деген сыяктуу ушулар көрсүн. Биз деле ушундай элечектерди кийебиз, жалаң кызыл эмес, башка түстөрдү да кийебиз деген маанинде ушул бүгүн өзүм да улуттук кийимди кийип чыктым. Кыргыз кантип эстебесин, кучагын жайып кантип кем демесин. Ала тоо бөлөп турат мээримине, тынчтыкта бир жашайлы мекендешим дегендей баарыбыз тынчтыкта бир жашайлы. Памирлик туугандарды өрлүктөп өнөрпөздөр, акын жазуучу Айтор бардык аларды көргөнгө кубанышып, куру келбей ар бири өздөрүнүн билектерин тапшырып жатышты. Ал эми акын жазуучу эжекелерибиз боордошторубузга арнап атайын китептер чыгарып, аларга ала келишкен. Биз атайы көрүп келгибиз келди да, көрүп коллорун кармап, булардын өңүн, жүзүн карап, маңдайын карап, жылдыздай маңдайын карап сүйлөшөлү деп келип, ар бирин кармап, колунан кармап, бетинен өөп чыктык. Анан мен ошол булар тамга таанып аткан
Памирлик кыргыздарыма, кандаштарыма Элимай деген поэтикалык китебими жана Турду журт деген китебимди буларга белектедим. Себеби булар тамга окугандан кийин чынап эле мекенден ашкан мекен жок экенин түшүнөт. Памирликтердин бири Кыргызстанга кош бойлуу келип, Нарын шаарында жашап жаткан мезгилде көз жарган. Ага атасы Абдыбайит, өлкөбүздүн ошол кездеги башчысы, азыр экс-президент болгон Алмазбек Атамбаевдин урматына Алмазбек деген ысым ыйгарган. Аны куттуктаган экс-президент Нарын шаарынан үй белек кылган. Кичинекей Алмазбекти бүгүн ак элечектеги апаларыбыз салт сана боюнча бешикке салышты. Биздин салтыбыз эми кыз көчүрөбүз, той беребиз, өлөң айтабыз, ырдайбыз, биздин салтыбыз ошол анан. Балабызды сүрнөткө отургузабыз, той беребиз, балабызды бешикке салабыз, той беребиз. Ошолан жакшы экенсиңер, рахмат кылдык. Бүгүн эмнелерди көрдүңүз? Бүгүн баарын эле көрдүк, жакшы ырдадылар, сүйлөдүлөр, ырдадылар, жек тарттылар, жакшы салттарды көрдүк. Силердин салтыңар да жакшы экен. Балаңыздын тышоосу кетилет, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, тышоо кезип. Балам тышоосун кесебиз деп ушундай эрежелер жатат. Балам тышоосун кесетти. Биз жакта тышоо кескен жок, тышоо кеспейбиз, өзү эле басып кетет. Аны рахмат, тышоосун кесебиз деп жатасың. Жип менен байлайлы, жипти бербейли, алачы кимде? Эртеден эле ошондой эле кыргыздын эмгектей башташы казы алгачкы кадамдарына кошо кеси тоюн өткөрүшкөн. Салт азыр дагы жаңы зорду бар. Анткени алган жашоосундагы эң Жаганын уулу дагы там аракет көрө баштаган кез. Деген ниетте майрамды кесишти. Анда памир өтүп, ылайык алдыга озгон жеңинен чогуу жетелей, тай-тай деген тилектер менен бастырышты. Памирго келгенине 2 айга чук сабасыздыгын жоюу, сырткары минтип мааракелөө конок болуп жатышат. Анчаган кыргыздардын салт саналык кийимдерин, аспаптарын көрүп кубанып аткандарын жашырып, билим алуудан сырткары бүгүнү да үйрөнүп жатышыптыр. Мен азыр ушу Нарында жашап атам, бүгүн Нарындан келдим. Ана мында бүгүн келип, биз Памырдан өзгөчөлүктөрү тышоо кеси тою болуп өттү. Биздин бир улуу Памырдан келген Дарбиш дегендин баласынын тышоо кесиси болуп, ону өткөрдү. Эми биздин Памырда ондойлор болбойт. Жана менин уулум Алмазды бүгүн бешикке салган тою болуп, бешикке салып, онун майрамы болуп өттү. Ону көрдүк. Биз жакта бешикке бөлөсө да ондой ырым-сырымдарды эми ончолук мындагыдай билбейт, эми ончо-мунча ырым-сырым кылса да мындагыдай эмес. Анан ошондой эң кызык немелер менен көп болдук. Кыргыз элине айланайын, рахмат бизге. Мында ар бешкектен тартып, барлык жерден бизге белек бешкек, кийим-кече алып келдилер. Бүгүн майрам менен куттуктап бизге белектерини берди. Анан рахмат кулдук мында Нарын элине, барлыгына ыраазычылыгымды билдирип, рахматымды айтам. Бизди жакшы кабыл алды, ысык маанай менен тосуп алдылар. Жана дагы биздин бир үй-бүлөбүз бүгүн эрте жок, бүскүн келгеле жатат. Ону да ушундай кызык маанай менен тосуп алабыз деп жататтар. Анан рахмат, анан кыргыз элине айланайын, кыргыз мамлекетине айланайын. Биз Памырдан келген кыргыздарды ушундай жакшы маанай менен тосуп алып, бизге ушундай той тамаша майрам кылып, мана шу бүгүнкү майрам биз Памырлык үчүн болгон майрам болуп жатат. Мен Кыргызстанга келип, биринчи жолу мында майрам болду. Şu биз үчүн болгон майрам, кыргыздын улуттук салттарын мында неме кылдылар, концерт кылдылар. Ошондо тышоо кесүүнү биринчи жолу көрдүм. Анан биринчиликте келип тышоо кесип, футбол тобуна Досу асман тиреген
Абасы кыштын белгисин туюнткан Нарын областынын Куланак айылында өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү маарекелик иш-чара абдан кызыктуу өттү. Бул жактагы памирлик кыргыздарды көргөнгө келген коноктордун көңүлү ток узашты.